Нарын районунун Жергөчкө айылынын тургуну Казакбай Шерботоев өздүк унаасын аяп, этияттап айдаганы менен тамтыгы чыккан жолдор техникасынын шайын оодарып, шаймандарын бошотуп, дайым оңдоп турууга алып келет. Бул биздин жолдо жүрүү өтө кыйын. Шарабойлор, алдыңкы дөңгөлөктөр дегендей машина запчастары тез бузулуп турат. Бияктан эч кандай таксовать эте албайсың. Райондон алыс жайга чыккандыктан биз районго барып келишибиз атайын эле чыгынып даярданып барбасак бара албайбыз. Жолдун жамандыгынан далайлар ушул жолдо талаада калышкан дегендей жолдун жээгинде бузулуп далайлар турушат. Дөңгөлөгү сынып, башка жери сынып, бул жерден өтө эле кыйналабыз. Ошол эки жолду оңдоп берүүгө жогорку жактарга талай кайрылдык. Каракожур айыл аймагы менен байланыштыруучу Сары Булакка чейинки жолдун узундугу 60 чакырымды түзөт. Тилекке каршы Союз тараганы шагыл жол талаптагыдай каралбай калгандыктан айласыз абалга келген. Мындан улам Жергөчкү менен Лахол айылдарында калкты ташуучу маршруттук унаалар, таксилер жок. Жолубуз абдан катаал, асфальттанган эмес, таш жол менен анда сүрүп атып, шагылдары калбай калды. Анан эң негизгиси ушу жолду чечип берсе, мамлекет тарабынан жакшы каралса жакшы болмок. Могу жерде Акташ мраморный карьер бар. Мына ошонун КАМАЗдары өтөт. Алардан деле жардам жок. Жол болсо каралбайт. Сүрүлүп атып, тиги шагылы деле калбай калды да. Абдан бир татаал маселелер жаратат. Машинелерге кыйын. 2000ден ашуун калк жашаган эки айылдын тургундары көңүл өткөн көйгөйдү жөнгө салууга карата акыркы жылдары барбаган жери какпаган эшиги калган жок. Быйыл гана өлкөнүн транспорт жана коммуникациялар министрлиги тарабынан Сары Булак Арчалы Оруктам жолунун айрым бөлүктөрүн жаңыртуу киргизилген. Муну менен маселе толук чечилбесе дагы өтө кооптуу жерлер оңдолмокчу. Жол көйгөй боюнча дагы бир нече мамлекеттик структураларга дагы айрылып келген биз. Бүгүнкү күндө ошол кайрылуунун натыйжасында 3 километр асфальт, 3 километр шагыл быйылкы жылга пландалып, Кудай буйрса кирген турат. Анан элдин көйгөйү ошо кыйналганы эле негизгиси ушул таш жолдун бүгүнкү күндөгү материалынын жок калгандыгына байланыштуу болуп атат да. Бизде жол тейлөө башкармалыгы бар, ДЭП-14 деген. Ошол жылына сүрүү иш аракеттерин көрөт, бирок тилекке каршы сүргөндөн майнап чыкпай, көпчүлүк бөлүгү 2-3 күндүк гана туруктуулукту кармап атат да. Маалымат үчүн айтсак, Нарын облусу боюнча жалпы 3742 чакырым жол бар. Мунун ичинен 1244-ü асфальт, 235-и кара шагыл, 2300 чакырымы шагыл жолдор. Быйылкы жылга план боюнча жалпы 60 чакырымга жакын жол жаңыртылат. Тагыраак айтканда 28,15 чакырымга асфальт бастырылып, калганына шагыл төгүлмөкчү. Бирок адистердин айтымында шагыл жолдордун бардыгы тең асфальттоого муктаж. Чыпара Садыкказиева, Адилет Алмазбеков, Өлкө Деми, Нарын району.